Амансызбы, урматтуу телекөрөрман. Назарыңыздарда бир апта бою өлкөдөгү жүз берген орчундуу окуяларга сарсеп салчу апта маалыматтык программасын баштайбыз. Студияда Абдумалик Базарбаев болом. Биз менен бирге болуп туруңуз. Бул аптада коомчулукту дүрбөлөңгө салган Принцесса Дори деген аталыштагы маңзат саткан интернет дүкөнүнүн ишмердүүлүгү ачыкталды. Маңзат саткан дүкөндүн мүчөлөрү буга чейин жарандарды аяосуз сабап кечирим сураткан тасмалары интернетке тарап кеткен. Маңзатын онлайн саткан дүкөндүн ишмердүүлүгү өлкөдө кенен жайылган. Ага курьер болуп маңзатты жеткирип бербей койгондорду кара тизмеге алып токмоктоого түшкөн. Ички иштер министрлиги буга чейин социалдык тармакта маңзат содасына байланыштуу курьерлердин сабалышы боюнча 3 жаран кармалганын билдирди. Мекеме билдиргендей, курьерлерди сабагандар өздөрүн милиция кызматкери катары тааныштырып, Принцесса Дори деген интернет дүкөнүнөн кечирим суроого мажбурлашкан. Бүгүнкү күндө дүйнөдө, анын ичинде өлкөдө онлайн нарко бизнеси болуп көрбөгөндөй кулачын жайган. Бул Маңзаттын жаңы каналдардын токтотуу үчүн IP адрестерин аныктоодо Ички иштер министрлигинин дарамети жетпей турганын талдоочулар айтат. Өткөн жылы 230 килограммдан ашуун психотроптук заттар алынып, 10го жакын Маңзат лабораториясынын ишмердүүлүгү токтотулган. Бул жумада өзүнүн чоң муштубу менен кароочу балдарды сабап, коомчулуктун сынынан кийин мандатынан ажыратылган экс-депутат Жаныбек Абировду парламент кол чабуулар менен узатты. Экс-депутаттын кесиптештери Абировдун бул кадамын баатырлык деп баалады. Депутаттык мандатынан кол жууган Жаныбек Абиров Жогорку кеңештин 5 апрелдеги жыйынында сөз сүйлөп, өзү катышкан соңку окуяга байланыштуу кайрылуу жасады. Атка минер адашканын мойнун алып, окуяда жабыркаган жарандардан, шайлоочулардан, кесиптештеринен жана үй бүлөсүнөн кечирим сурады. Жаңылбас жаак мүдүрүлбөс туяк болбойт демекчи, ар бир адам адашат экен. Алардын арасында мен дагы адаштым. Тилекке каршы менин катышуумдагы акыркы болуп өткөн окуя коомчулук арасында кызуу талкуу жаратты. Мыйзам баарына бирдей. Сен депутатсыңбы же катардагы кызматкерсиңби, анын айырмасы жок. Бул чечимди кабыл алуу оңойго турган жок, деди Абиров. Милиция 13 мартта мушташка катышы бар деген шек менен 2 адамды кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизген. Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон болчу. 7 апрель өлкөдөгү эң орчундуу окуя катары эсте калды. 13 жыл аралыгында акыйкатсыз бийликтен уламдагы бир элдик төңкөрүш орун алды. Өлкөнү башкарган Аскар Акаев 2005 жылы, Курманбек Бакиев болсо 2010 жылы элдик толкундоодо чет мамлекетке кетүүгө аргасыз болушкан. 13 жыл мурдагы апрель окуясында 90го жакын жаран көз жумган. Бийлик толугу менен алмашып, ошол мезгилдеги оппозициялык маанайдагы саясатчылар убактылуу өкмөт түзүшкөн. Президент Садыр Жапаров 7 апрель элдик революциянын 13 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Анда өлкө башчысы Кыргызстандын эгемендик жылдарындагы аксы окуясы, март-апрель элдик революциялары жана акыркы октябрь окуялары өлкө тарыхындагы саясий орчундуу окуялардан болуп каларын белгилеген. Кезекте узап бара жаткан аптадагы урунттуу окуялар менен таанышып алыңыздар. 3 апрель дүйшөмбү Бишкек шаардык милициянын алдына активисттер митингге чыгып, жетекчиси Азамат Ногойбаевдин кызматтан кетишин талап кылышты. 14 жаштагы өспүрүмдөн сыр каткан өлүмү 5 айдан бери иликтенбей жатат. Бул күнү Өзгөн районунда окуучулардын массалык мушташынан кийин каза болгон 9-класстын окуучусунун ата-энеси райондук милицияга шембөөчүлүк көрсөтүп, баласын сабагандарды жоопкерчиликке тартууну талап кылып чыгышты. Жогорку кеңештин депутаттары Максатбек Сарбагышев, Нурбек Алимбеков жана Мирлан Самыйкожо 3 же андан көп бала төрөлгөн үй бүлөлөргө 500 000 сомдон берүүнү сунушташты. Принцесса Дори интернет дүкөнүнүн мүчөлөрү кармалды. Банги тобунун мүчөлөрү жарандарды аяосуз сабап кечирим сураткан тасмаларын интернетке таратып жатышкан. Жайыт жерлерге өз билимдик менен курулган турак үйлөр сүрдүрүлсүн. Бул күнү мындай талапты Ош облусунун Учар айылынын тургундары көтөрүп чыгышты. Ош шаарынын тургуну Насихат Бекташев 26 сотук жер тилкесин шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы мыйзамсыз алып койгонун айтып чыкты. 5 апрель шаршембе аялын бычактап өлтүрүүгө шектүү 28 жаштагы күйөөсү кармалды. Шектүүнүн көрсөтмөсүндө кызганычтан улам аялын бычактаганын моюндаган. Бул күнү Кара сууда 5 жана 6 жаштагы кыздарга сексуалдык ыдык көрсөтүп, ыплас аракетке барган 44 жаштагы жаран 2 айга камакка алынды.
Дача конушунун тургундары бул күнү облустук администрациянын алдына нараазычылыкка чыгып, талашка түшкөн аймакты тез арада чечип берүүнү талап кылышты. Жогорку кеңештин депутаттары мандатын тапшырган Жаныбек Абировго ийгилик каалап, кол чаа узатышты. Мурунку эле күлүп парламентке келип, бакыркы билдирүүсүн жасап, депутаттар менен коштошуп кетти. 6 апрель бейшембе. Бул күнү транспорт министрлигине караштуу салмак көзөмөлдөө департаментинин Каракөл шаарындагы салмак габарити көзөмөлдөө постунда туруктуу схемалык коррупция аныкталып, инспекциянын 13 кызматкери кармалды. Учурда жоюлуп кеткен Түндүк электр ишканасынын мурдагы башкы директору мамлекетке 3 миллион 950 миң сомдук зыянга учураткан үчүн камакка алынды. Жогорку кеңештин депутаттары пайызы төмөн насиялар дыйкандарга эмес, байларга берилип арзандатылган кредиттерди алуу кыйын болуп жатканын парламентте көтөрүштү. Бишкек мэрин эл шайласын деген мыйзам долбоору өтпөй калды. Эл өкүлү Жанар Акаев мэрди түз шайлоо менен жоопкерчиликти күчөтүү, менеджерлерди тандоону максат кылганын билдирди. 7 апрель жума. Бишкектеги Фрунзе көчөсүндөгү мейманканадагы номерлердин биринен эркек киши менен 2 аялдын сөөгү табылды. Жансыз денелерден кыйноонун белгилери байкалган эмес. Коррупцияга каршы элдик кызмат коомдук бирикмесинин төрагасы 100 миң сом пара алып жаткан жеринен колго түштү. Бул күнү Нарында жүк ташуучу унаа менен сууга түшүп кеткен адамдын сөөгү муз астынан чыгарылды. Каза болгон Жаран Солтон Сары жайлоосунда иштеп жаткан алтын кен комбинатынын 31 жаштагы жумушчусу болгон. Президент Садыр Жапаров 7 апрелде апрель элдик революциясынын күнүнө карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Апрель элдик революциясына быйыл 13 жыл болду. Бүгүн Кыргызстанда 14 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо өттү. Шайлоо Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарында болду. Ал үчүн учурда шайлоо тилкелеринде 53 комиссия түзүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү эртең менен саат 8:00дөн башталып, кечки 8ге чейин уланаарын билдирди. Шайлоочулардын саны 72 миңден көбүрөөк. 8 апрелден баштап аталган жергиликтүү шайлоо кеңештери жайгашкан жерлерде райондук милиция бөлүмдөрү күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат. Нарындын Чаек, Көгөй, Баткендин Самаркандек, Аксай жана Актатыр, Оштун Отузадыр, Кабылан Көл, Исанов, Кеңеш, Таластын Бакыян, Бейшеке, Шекер жана Чүйдүн Байтик, Кызылдыйкан айылдык кеңештериндеги жалпы 254 депутаттык орунга 470 талапкер ат салышууда. Алардын 164 аялдар, 254 мандаттын 30% же 97 аялдарга берилет. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу бул өнөктүк алкагында электрондук добуш берүү ыкмасы колдонуларын билдирген. Азырынча Баткендеги 3 айылда мындай мүмкүнчүлүктөн ошол жерде катталган, бирок шайлоо күнү добушканага бара албагандар пайдалана алат. Кыргызстанда 453 айылдык кеңеш бар. Депутаттарды 5 жылдык мөөнөткө жергиликтүү эл шайлайт. 7 апрель революцияга быйыл 13 жыл толду. Элдик революциядан мамлекет башындагы бийлик өкүлдөрү жана өсүп келе жаткан жаш муун терең сабак алышын саясат талдоочулар белгилейт. Бул арада мурдагы президент Алмазбек Атамбаев апрель окуясына байланыштуу кайрылуу жолдоду. Ал Садыр Жапаров менин каталарымды кайталабашы керек деген пикирин айтты. Эгемендүү Кыргызстандагы тарыхый бурулуш учурга кабарчыбыз Салмагүл Эркебай кызы токтолот. 90-го жакын адамдын өмүрү кыйылган 7 апрель окуясына быйыл 13 жылдын жүзү болду. 2005 жылы Жугазын революциясынан кийин бийликке келген Курманбек Бакиев кыска убакыт аралыгында авторитардык үй бүлөлүк башкарууну орнотуп, калк нааразычылыгын жараткан. Ага тарифтердин жогорулаганы да кошумча болгон. Толкундолор 6 апрель күнү Талас шаарында башталып, кийинки күнү Кыргызстандын бардык аймагында эл көтөрүлүп, акыры Бакиевдин бийлиги кулаган. Наразы болуп чыккандарга ок атылып, 87 киши набыт болуп, 1000ден ашуун адам жаракат алган. Акыры Курманбек Бакиев үй бүлөсү жакындары менен чет мамлекетке чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Төңкөрүштөн кийин Роза Отунбаева төрайымдык кылган убактылуу өкмөт түзүлгөн. Бакиевдин бийлигин эмне үчүн эл кетиргенге аргасыз болду? Элдин кирешеси аз, жашоо турмуш начар, кылмыштуулук көбөйдү, жаңы курулуштар курулбай калды, Кыргызстанга инвестиция келбей калды. Уюшкан кылмыштуу топ
бийликти көзөмөлдөп калды. Шайлоолор таза өтпөй калды. Татыктуу адамдар бийликке келбей калды. Уюшкан кылмыштуу топтордун бардыгы Ак Жол партиясы менен парламентке келишти. Кыргызстанды президент Бакиевден сырткары Жаныш Бакиев деген камкор иниси Кыргызстанды башкара баштады. Бул датага байланыштуу президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жасады. Ал соңку тарыктагы бул окуялардан алынуучу эң башкы сабагы адилет башкаруу менен элдин бакубат турмушун камсыз кылуу деп айтты. Өлкө башчы Атабейт мемориалдык комплексинде апрель элдик инкылабынын курмандыктарын эскерип, курман болгондорго багыштап Куран окушту. Бүгүн апрель элдик революциясына туура 13 жылдын жүзү болду. Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарындагы аксы окуясы март-апрель элдик революциялары жана акыркы октябрь окуялары өлкө тарыхындагы саясий орчундуу окуялардан болуп калды. Азаттыкты туу тутуп, ар дайым калыстыкка умтулган өзгөчө касиети көкүрөгүндө аздектеп алып жүргөн кыргыз эли бул окуяларда да адилетсиз башкарууга караманча каршы болуп, чырмалашкан акыйкатсыз системаны алмаштырууга тикесинен тик турган. Кандуу апрель окуясы боюнча баш аягы 30га жакын кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинен далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери акталган. Калгандарына сот өкүмү чыккан. Мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жылга, кенже уулу Максим Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Бакиевдин тунуулу Марат Бакиев 30 жылга соттолгон. Эми азыркы күндө Бакиевдерди жоопко тартуу маселеси бул өтө татаал маселе. Анткени Белорусия мамлекети бүгүнгө чейин Бакиевдерди бизге өткөрүп берген жок. Эл аралык Интерпол болсо Бакиевдерди издөдөн баш тарткан. Анткени биздин Кыргыз мамлекети Бакиевдердин үстүнөн топтолгон материалдардын бардыгын англис тилинен которуп, ушул Интерполго өткөрүп берген. Интерпол изилдеп Бакиевдердин аракетинде эч кандай кылмыштын белгилери жок. Бул саясий өңүттөгү гана болгон куугунтук кысым деген мааниде Интерпол Бакиевдерди издөдөн баш тартты. Бул арада мурдагы президент Алмазбек Атамбаев апрель окуясына байланыштуу кайрылуу жолдоду. Ал Садыр Жапаров менин каталарымы кайталабашы керек деген пикирин айтты. Бул анын жана өлкөнүн аброюна көлөкө гана түшүрөрүн билдирди. Бирок өлкө башчыбызга бир кеңеш берет элем. Булар төңкөрүш, тигилер көтөрүлүш даярдап жатышат деп, же дагы бир башка болбогон шылтоо менен бейкүнөө саясатчы, ишкер журналист, жада калса блогерлерге кылмыш иштерин жок жерден ойлоп тапкандарга эч качан ишенбеш керек. Ушундай эргулдар президентке жакшы көрүнөм деп түз эле аңгалып барышат. Оппозиция булар ар бир демократиялык мамлекетте өнүгүүнүн милдеттүү элементи экендигин унутпашыбыз керек. Президент менин каталарымды кайталабашы керек. Белгилей кетсек, Атамбаев 2011 жылдын декабрында 7 апрелди жаңы майрам элдик апрель революциясынын күнү катары бекиткен. 2016 жылы мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, ага ылайык элдик апрель революциясы күнү жумуш эмес күн деп жарыяланган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Мектептерге ата-энелерден акча чогулткандарга 20 000 сом айыппул салуу сунушталууда. Бул эреже Билим берүү министрлиги иштеп чыккан жаңы мыйзам долбоорунда каралган. Мында камкорчулар кеңеши тарабынан акча чогултуу ыктыярдуу болушу керектиги, мажбурлоо же психологиялык басым болгон учурда айып салынып, бул иш мугалим тараптан жасалса, атайын берени менен жумуштан алынат деп жазылган. Сунушталган жаңы эреже тууралуу кененирээк Роза Ахматжан кызы айтып берет. Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан Киров мектеп гимназиясында 4000дей окуучу билим алат. Бул мектеп имаратынын сыйымдуулугунан 3-4 эсе көп. Мындай шартта мектептеги муктаждыктардын дагы саны күн санап өсүп турат. Ага ата-энелер түзгөн камкорчулар кеңеши тарабынан колдоо көрсөтүлөт. Мектеп директору камкорчулар кеңеши ыктыярдуу түрдө каражат топтошоорун жана ага мектеп администрациясы аралашпайт деп билдирди. Ушу мен ойлоймун, азыр акыркы күндөрдө ушу мыйзамсыз деген сөз өттө коомчулукта кем тарап баратат. Мыйзамсыз болгон учурда кандай бирөөнү зордуктап, сен мага мынанча сом алып келип бересиң, анан мен ушуну иштетем деген нерселер болсо мыйзамсыз болсо керек деп ойлойм. Атак ыктыярдуу. Мен деле кошулам. Директор алып атат, башка алып атат деген сөздөр аябай акыркы мезгилдерде көбөйүп кетти да. Мен өзүмүн, личный өзүмүн тажрыйбама келип карасын, ушу мектепте фонддун кандай негизде иштелип атат, ким иштетип атат, кандай кылып атат,
50 тыйынына чейин керектүү жооптуу адамдар бар, ал эметип беришет. Анан мыйзамсыз акча чогултууга, штрафтарга мен деле колдойм. Анткени айрым учурларда ошо мектептин атын сатып дагы башка жака бурулуп кеткен дагы акча кызыкчылыктары болушу мүмкүн. Мектептерде мыйзамсыз акча топтолгону билинсе, директор, мугалим, ата-эне же кызмат адамдарына 20 000 сом айып пул салынат. Бул эреже Билим берүү министрлиги иштеп чыккан жаңы мыйзам долбоорунда каралууда. Эми ар кимдин шарттары башка, кээ бир ата-энелерде бар, кээ бирлерде жок, пенсия менен жашап аткандар бар. Ошон үчүн мен туура эмес деп ойлойм. Анан ушуну тез аранын ичинде жойсо жакшы болот. Аркылуу адам бар, барында бар, жогунда бар. Ошол нерсе каралабы азыр мектепте чогултуп атканда? Ооба, каралып атат. Чогултпай атат мектепте. Китептер бекер болуп калды. Тетрадтарды өзүбүз илгертеле сатып беребиз. Мугалимдердин эле мээнети бар да. Бардык кагаздарды азыр сатып алып атышса. 2014-жылы камкорчулар кеңеши тууралуу токтом чыккан. Ошондон бери мектептерде акча чогултуу ата-энелердин колу менен ишке аша баштаган. Жана мугалимдерге аралашууга тыюу салган эскертүүлөр айтылып келет. Деген менен жаңы мыйзамда дал ушул камкорчулар кеңешинин иши алынып салынган эмес. Мындан улам акча чогултуулар мурдагыдай эле улана бериши мүмкүн. Бардык өлкөлөрдө кайсы тармак болбосун ишти жакшыртуу үчүн улам мажбур болгон мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу, аны ишке ашыруу каралат. Анын ичинде биздин өлкөбүздө дагы билим берүү системасындагы айрым бир көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн иштелип чыккан мыйзам долбоору бул туура. Болгону анын кандай иштеп кетиши бул экинчи маселе. Анткени бизде билим берүүнүн сапатын, тарбиялоону жакшыртуу аркылуу гана бул мыйзамсыз деле маселени чечүүгө болот. Бирок ал өтө узак процесс. Мектепке акча топтоо жагына келгенде муну менен ооздуктап коюу негизи толук мүмкүн эмес. Эң эле негизгиси талим тарбияны жакшыртуу, адамдарда түшүнүк деңгээлин көтөрүү, маданият деңгээлин көтөрүү аркылуу жетишсек болот эле деп ойлойм. Бирок ага жетиш үчүн өтө узак мөөнөт керек болгондуктан ушул сыяктуу мыйзам долбоорлору чаралардын бири. Камкорчулар кеңеши тарабынан чогулган каражатка көбүнчө тазалык шаймандарын алып жүрүшкөн. Быйыл президенттин тапшырмасы менен билим берүү тармагына бөлүнгөн каражат 29 миллиардтан 49 миллиардка көбөйтүлүп, анда мындан ары ата-энелерден акча чогултпоо талабы коюлган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Соңку 1 жылдан бери Кыргызстанда уруксатсыз курулган үйлөрдүн жерин мыйзамдаштыруу жарыяны жүрүп жатат. Жер мунапысы мыйзамын ишке ашырууга жоодон жазылган 27 пункт тоскоол болуп жатканы белгиленген. Мындан улам токтомдун 27 пункту президенттин буйругу менен ушул жылдын март айында алынып салынды. Жер мунапысы мыйзамы жерлерди трансформациялоо маселесин толук чече алабы? Кененирээк алдыдагы сюжетте сөз болот. Жер мунапысы боюнча мыйзамдын жарыяланганына дээрлик 1 жыл убакыт болду. Бул убакыт ичинде мыйзамдын аткарылышы создугуп жатат. Токтомдун талаптарын аткарууда жерлерде түшүнбөстүктөр жаралууда. Анткени жоонун 27 пункту жер мунапысын ишке ашырууда тоскоолдуктарды жаратып келгени белгиленген. Анда аталган пунктта тилкелер мурдагы жер ээсинин макулдугу менен мыйзамдаштырылсын деп жазылган. Мына мен элдин атын айтып коеюнузки. Азыр бул жерде эл кызыл китеп ала албай атканыбызды бир эле ток кетер себебин айтып коеюн. Жанагы өкмөттөн чыккан положенияга ошол жерге 27 пунктка киргизип коюптур да. Жердин ээсинин макулдугу менен трансформация болсун деп. Азыр бардык документтер даяр болуп, архитектурадан кызуулорун да алып, баарыбыз алып, ошол жерге келгенде 15 жыл мурун жер маселеси президент Садыр Жапаровдун Ак Ордо жаңы конушуна баргандан кийин актуалдашкан. Анда жергиликтүү тургундар токтомдун 27 пункту жер амнистиясын толук ишке ашырууну татаалдаштырып жатканын айтышкан. Мындан улам өлкө башчынын буйругу менен жер мунапысы тууралуу жободогу 27 пункту жокко чыгарылган. Мен азыр айтамын, силер эртең менен баргыла дагы өзгөртүү киргизип туруп, изменение киргизип. 27 пунктты жокко чыгарып беребиз. Неме делена бүт баарына кызыл китеп бергиле. А красный линия боюнча шашпай чечебиз. Аны бербей тургула. Биз сунуш бергенбиз. Если керек болсо, неме бергиле аларга. Тех паспорт берип тургула үйүнө жөн гана, кызыл китеп эмес. Мындай временно пока под вопросом болуп турсун. Андан кийин маселе чечилгенден кийин аны чечебиз. Бул окуядан соң Ак Ордодогу жер маселеси башкы прокуратура тарабынан текшерүүгө алынган. Анда конуштагы жер тилкелеринин мыйзамсыз берилишине шек саналып, жергиликтүү бийликтин 4 кызматкери кармалган. Бул ишке тиешеси бар дагы бир адам 2 айга камакка алынган. 30 жыл мурун сатып алып эле азган неберелер келип алып, мунун чоң атам жери болчу, мен малым аскандай берет. Кандай кылып чечсе болот бул боюнча?
Бул арада министрлер кабинети жер мунапысын жүргүзүү тартиби жөнөкөйлөтүлгөнүн жарыялады. Бул боюнча тийиштүү токтом кабыл алынып, жерге мунапыс берүү процесстери жеңилдетилип, тездетилет. Бул жобонун негизинде жер мафиясы күч алган Ош облусунда иш алып барууда. Анын негизинде 1770 мамлекеттик акты берилген. Анан ушул 291 токтомго президенттин жер мунапысы жөнүндөгү жарлыгына такап мыйзамга туура келбеген, жобого туура келбеген, эрежеге туура келбеген жерлерди дагы киргизип кетебиз деген шылуундар бүгүнкү күнгө чейин токтобой жатат. Биз бардыгына бөгөт коюп атабыз. Азыр ошондой фундамент куюлуп калган, үй тургузулуп калган, жашап аткан гана үйлөргө биз документтештир берип атабыз. Бул 16199 биздин областта. Андан тышкары дагы арыз менен кайрылгандар көп арасында. Ушуну жасай коелу, муну жасай коелу. Кыргызстандын бардык аймагында жер маселеси курчу мыйзамсыз отурукташып, жайыт жерлерге турак жай куруп алгандардын катары калың. Буга чейин өлкө башчы жер мунапысына байланыштуу жетиштүү иш алып барбаган үчүн президенттин Чүй облусундагы өкүлү Нурил Алымбаев менен Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаевди кызматтан алган. Белгилей кетсе, Кыргызстанда жер мунапысын алуу үчүн элден 93663 арыз түшүп, жарандарга 12795 техникалык паспорт берилген. Ал эми 286 мыйзамсыз курулуштар аныкталып, документтер башкы прокуратура менен Ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилген. Алмагүл Эркебай кызы, Исхак Туратбеков, Ош ТВ. Кара сууда 5 жана 6 жаштагы кыздарга сексуалдык ыдык көрсөтүп, ыплас аракетке барган 44 жаштагы жаран 2 айга камакка алынды. Секилек кыздардын тагдырына кооптонгон шаардыктар наразылык акциясына чыгып, педофилдерди аяосуз жазалоону талап кылууда. Жаш кыздарга кол салган жаранга милиция кылмыш ишин козгоп, соттук өндүрүшкө алды. Өткөн жылы жаш жетелек кыздарга кол салган педофилдердин жазасы оорлогон болчу. 5 жашар көдөк кыздарды ушундай бир жаман ыплас нерселерге алып барганга педофилияга жол жок. Педофилдер коомчулукта анын орду жок алат. Анын орду тек гана түрмө. Аларга карата ыплас аракеттери жасалгандыгы аныкталган. Кара суудагы секилек кыздарга жасалган ыплас аракет ушул жылдын 29 мартында Чак түштө орун алган. Көчө боюнда ойноп жаткан 5 жана 6 жаштагы кызды белгисиз жаран автоунаасынан салып, өспүрүмдөр менен ыплас аракетке барган. Андан соң кыздарды унаасынан түшүрүп жатканда наристенин апасы көрүп калган. Зөкүрдүн аракетинен соң кыздар окуяны ошол замат айтып берген. Шектүүнүн келгени видео байкоодон аныкталган. Күндүзү обедке жакын саат 11-де болгон бул окуя. Ошол бир кара жип келип ушул жерде. Анан эки кичинекей кызды, мында даже мектепке бара элек кыздарды машинасынан чыгарып алган экен. Ошондо түшүрүп аткан жеринде анын кыздын апасы келип көрүп калыптыр. Анан аларды алып үйүнө кирип кетиптир. Аларды үйүнө киргизгенде ал машинанын шопуру машинасын буруп качып кетиптир. Ошого катуу чара колдонгула, жаш өспүрүм кыздарды, жашы жетелек, мектеп жашына да жетелек кыздарга ушундай нерселерди жасаганга бул уят, бул жырткыч деп эсептейм да мындай адамдычы. Педофилдин бул аракетине жаш кыздардын ата-энелери 3 апрель күнү Ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Милиция бул окуяга шектүү катары 44 жаштагы ШБ аттуу жаранды кармаган. Тергөөнүн алгачкы жүрүшүндө шектүүнүн сексуалдык мүнөздөгү аракети аныкталып, жашы жетелек өспүрүмдөрдү алдап ыплас аракетке баруу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Ал эми жаш кыздарга экспертиза дайындалган. Учурда бул окуя дыккат иликтөөгө алынып, тергөө амалдары уланып жатыптыр. Бул факт боюнча издөө иш-чараларынын натыйжасында 4 апрель күнү кылмышка шектүү деп табылып, Кара Суу районунун тургуну 44 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө амалдары уланууда. Бул окуяга шектүүнүн башкаруу чарасы Кара Суу районунун сотунда каралууда. Жаш кыздарга жасалган ыплас аракетке каршы район тургундар наразылык акциясына чыгып, педофилди аяосуз жазалоону талап кылышты. Чак түштө болгон окуядан соң жергиликтүү тургундар жаш балдардан чочулап калышкан. 5 жашар көдөк кыздарды ушундай бир жаман ыплас нерселерге алып барганга азыр коомчулуктагы биздин ошол шаардын өзүнүн кошуналардагы баардыгы ушу мындай кыжаат болуп атат. Ата катары bizde дагы кыз тарбиялайбыз. Ар бир ушул жерде турган баардыгы кыз тарбиялайт, уул тарбиялайт. Бүгүн ушундай коомчулар көйүп кеткенине байланыштуу бийлик төбөлөрүнө эң биринчиден ошол президентибизге тыкыр көзөмөлүнгө алып ушул ишти аягына чейин чыгарып берип, ушундай акмактар, зөөкүрлөр коомчулукта жашабаш керек. Булардын орду түрмө болуш керек. Эми орозо күнүндө мындай иш кылган адамды билбейм, кандай ошого биздин талабыбыз ушул оор жаза буга ушу чечим кабыл алынсын да.
уста бала, акчасы бар бала деп да айтышып атат да. Ошого биздин азыр мындай коркуп турган жерибиз бул акча менен үй камагына чыгып кетпеш керек да. Бундай адамдар коомдо жүрбөш керек. Бүгүн бирөөнө кылдыбы, эгер жазасы жеңил болсо, эртең башка бирөөнүн кызына кылат да. Өткөн жылы жашы жетелик өспүрүмдөрдү зордуктап, сексуалдык ырдык көрсөткөн педофилдердин кылмыш жоопкерчилиги күчөтүлгөн болчу. Жаңы мыйзамга ылайык балдардын жыныстык кол тийбестигине жана саламаттыгына кол салган педофилдердин аракети оор кылмыштардын катарына кошулган. Мындан улам педофилдер мунапыс ала албайт, кылмыштын мөөнөтү өттү деген аныктама колдонулбайт жана психологиялык оорукка чалдыкканына карабастан шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулбайт. Ылым эркинин ажыратууда 15 жылдан өмүр бою темир тор артында кармалышы каралган. Жогорку кеңештин депутаттары өлүм жазасын киргизүүнү дагы демилгелешкен. Ишемби күнү адамды аяосуз сабап акча талап кылып жүргөн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Кармалган жаран апрель айында шериктери менен бирге жекешкерди Бишкектин четине алып чыгышып, физикалык күч колдонуп, темир буюм менен сабап 350 000 сом таап берүүсүн талап кылышкан. Андан соң акча таап бергиче күрөөдө турат дешип, Toyota Camry унасын айдап кетишкен. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 208 беренеси опузалап талап кылуу менен кылмыш козголуп, бириктөөнүн жүрүшүндө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү акча алып жаткан жеринен колго түшүрүлдү. Учурда шектүү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынып, сурак берип жатат. Анын мындан башка иштерге тиешеси бар же жок экени иликтенип, шектүүнүн бул ишке катышы бар шериктери дагы изделүүдө. До адреса обнаружено денежные средства. Почти в размере 1, 2, 3, 14 купюр. Номинала по 5 тысяч. Оштун борбордук көрүстөнү 1 жылдан кийин толуп калат. 50 жыл мурун ачылган бейиттин 95%на сөөк коюлуп, жаңы жер ажыратуу зарылдыгын бюронун кызматкерлери кулак кагууда. Шаар бийлиги көрүстөн үчүн кайсыл аймактан жер ажыратышы азырынча белгисиз. Ал эми каланын так ортосундагы эски мүрзөнүн 3 гектар аянты жеке тараптарга мыйзамсыз өтүп кеткен. Jер жолу үчүн сүвөдү үстүгө сүвө коюп барып атабыз. Эгелери согласны казыяттан чоң атасы, чоң энасы, өзүнүн тууган уругуга мыйзам жолунда казыяттан бизге уруксат берди şu ишти кылып турганы. 3 жылдан бери şu ишти кылып атабыз. Ош шаарындагы мындан 45 жыл мурун ачылган мүрзөнүн 95% толуп калган. Бюро кызматкерлери дагы 1 жылдан кийин бул бейитте жай калбай турганын билдирүүдө. Шаар бийлиги кайсыл аймактан жер ажыратат азырынча белгисиз. Ош шаарынын Учар Кичи районундагы борбордук мүрзө 1978 жылы ачылган. Жалпы аянты 50 гектарды камтыган көрүстөндүн жарымы мусулмандар үчүн болсо, калган бөлүгүнө христиан дининдеги маркумдардын сөөгү коюлган. Учурда бейиттин 95%на сөөк коюлуп, 1 жыл аралыгында толуп калуу ыктымалдыгы бар. Жарандарды тейлөө бюросунун маалыматы боюнча 1 айда көрүстөнгө болжол менен 10 чукул жансыз дене коюлуп турат. Ал эми мүрзө казгандар үчүн гана маркумдун жакындары төлөм жүргүзбөсө, жай акысыз каралганын билдиришти. Жерге болгон төлөм бизде жок. Эл башыданбы же болбосо больницаданбы өлгөндүгү тууралуу справка алып келишет. Ошонун негизинде биз бул жактан жайын казып коюп беребиз. Ош шаардык мэриясына кат аркылуу кайрылганбыз. Каттын негизинде жакынкы күндөрү Ош шаарынын мэри Бакытбек Сүйүнбекович өзү баш болуп, борбордук көрүстанды жеринен көрүп, тийиштүү мекеме ишканалардын жетекчилерине тапшырмаларды берди. Жайга кошумча жер кароо боюнча. Ал эми шаардын так ортосундагы эски мүрзөнүн аянты 12 гектардан ашуун. Көрүстөндөгү жай тартыштыгына карабай мүрзөнүн 3 гектар аянты жеке жактарга өтүп кеткен. Бюро кызматкери Сайыпжан Маткеримов мүрзөнүн жерине 2 үйдүн фундаменти коюлуп, өткөн жылы гана токтотулду дейт. Калган бош турган жерине белгисиз жарандар ижарага алдык деп күнөскана куруп алганын билдирди. Бейиттеги жайдын тартыштыгынан 20 жыл мурунку сөөктөрдүн ордуна жансыз денелер жаңыдан коюуга аргасызбыз дешет. Бул жай болгондон кийин мана кылып мана кылып парниlar кылгандан кийин биз у жакка түшө алмай калдык.
O nari örü bağdan ikide çek kılıp bitonları kuyup koyuptu. Aşı mana aşı joy aşı maşı mana maşlar hammasi maş turgan joylar hammasi o'zi qabristonda jeri hammasi. Çek kılıp berildi dedi. Ha bo'pti deb biz nekin bolalar qilib qurgandan keyin nekin biz o'zimizni paxironni byurodi xo'jayiniga borib aytdik direktorga. Mana kelib direktorimiz to'xtattirib qo'ydi. Nima qildi bilmayman, to'xtattirib qo'ydi. Көрүстөндөгү бул көйгөй менен шаар мэри дагы таанышып кеткен. Кала башчысы жарандарды тейлөө бюросунун ишмердүүлүгү менен таанышып, көрүстөндөрдүн абалын көргөн. Борбордук мүрзөгө жаңы жер ажыратуу үчүн тийишелүү кызматтарга тапшырма берген. Бирок мүрзөгө кайсыл аймактан жер уюштуруусу азырынча чечиле элек. Соттун чечими бар, бүттү да, бизге өткөндө. Баарын өткөрүш керек да. Берде жер турса. Эски көрүстөндүн жеке жактарга өтүп кеткен 3 гектар аймагын сот тарабынан кайтарылып алынган. Бирок жеке тараптардан качан бошотулары белгисиз. Мыйзамсыз берилген жер үчүн буга чейин мэриянын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши дагы козголгон. Ош шаарында 13 мүрзө бар. Анын 5и толуп, 8и сөөктөрдү кабыл алууда. Жараткан жергебизге тынчтык, элибизге бакубат жашоо берсин. Сиздер узап бара жаткан жуманын негизги окуяларына сарысып салган апта маалыматтык программасына күбө болдуңуздар. Өлкөбүздө өнүгүү, дүйнөдө тынчтык гана өкүм сүрсүн.